Бул 2 жаштагы Барсбек. Балалыктын таттуу күндөрүн ойноп өткөрчү куракта оору менен алышып жаткан чагы. Апасынын айтымында Барсбек жүрөк кемтиги оорусу менен төрөлгөн. Мындан улам ага тез арада операция жасалбаса баланын ден соолугу коркунучта. Ыйык Рамазан айында дал ушул периштенин ден соолугу жакшыруусуна колдон келген жардамды берели. Мен Канбек кызы Акмарал, Жалал Абад областынын Базар Коорун районунун Акман деген айылынан болумун. Мен ушул эл журтка кайрылуумдун себеби ушул Барсбек уулум 3-чү балам. Ушул балам жүрөгүн оору төрөлгөн, негизи кемтиги бар. Азыркы убакта ушул катуу ооруп кыйналып жатканына байланыштуу бизге тез арада операция жасалышы керек. Балам ушул негизи балам экөөбүз эле күрөшүп келатабыз ушул оорусу боюнча. Ошого эл журтка кайрылат элем, ушул балам экөөбүзгө жардам беришиңиздерди суранат элем. Акыркы күндөрү көп изилденип, ар кимдерден тааныштар баарынан сурап, акыры ушу Кайрымдуу Бол фондун таап, Азамат байкени таап, ушул жакка кайрылдык. Конечно, биринчи Инстаграмдан жаздык, жооп келген жок бизге. Кийин сураштырып, издештирип, WhatsApp номерин, связь номерин алып, ошол жактан кайрылыкка байланыштып, толук маалыматтарды алып сүйлөшүп калдык. Ошентип биз телефондон да толук маалымат бизге жетпей, Азамат байке менен да жакшы кенен кесип сүйлөшө албадык. Чалсак ала албай калат, албетте көпчүлүк менен иштеген адамдар түшүнсө болот. Анан биз ошол атайын Оштон Бишкекке келдик. Келип офиске барып, ошол жактан бүт маалыматтарды алып, Индиядан жакшы болуп келгендерди көздөрүбүз менен көрүп, толук ишенип, ушул фонд аркылуу эле барабыз деп чечимге келдик. Ушул саат азыр 10дон өтүп калды. Ушул убакта Азамат байке келди үйгө, балам видео тартып, бизди тартып кетүү үчүн келди. Сизге чын жүрөгүбүздөн ыраазычылык билдиребиз. Чын эле жашоодо жакшы адамдар бар экен, жардам берүүчү адамдар бар экен. Үмүтүм өчөйүн деп калган болчу. Чын эле ушул силерге жолуккандан кийин кайра үмүтүбүз жанданып, алдыга кадам таштай баштадык десек да болот. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Барыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул айда көп аракет кылып калайлы. Өтө көп аракеттерди жасайлы, анткени биздин адам баласынын денеси 2 бөлүктөн турат экен. Бир бөлүгү ушул жан, рух деп айтылат, ал эми экинчи бөлүгү бул дене. Дене топурактан жаралып, топурак менен азыктанат экен. Ал эми биздин рух нурдан жаралып, нур менен азыктанат экен. Эми достор, жалаң эле денени тойгузуп, дененин гана аракетин айланасында аракет жүргүзө бербестен, ушул рухубузду дагы, жаныбызды дагы азыктандырып, окуган намаздарыбыз толук болуп, жасаган иштерибиз жакшылыктан болуп, ушул эртеңки акыретибизде кабырыбыз да нурдуу болуш үчүн сиз менен бизге эмне керек? Мына ушундай 10 күнүнөн бир көлбөй ачыл элек, жашоодо эч нерседен кабары болбогон, эненин кучагынан башка эч кандай нерсени мындай бир көрө элек наристе бүгүн сиз менен биздин жардамга муктаж бир тууган. Ушул мисалы эне, жалгызбой эне уулунун оорусу менен жалгыз күрөшүп жаткандыгын угуп, бизге кайрылып, азыр өзү айтып өткөндөй эле, мен деле мисалы бошой албай калган учурларым болуп жатат. Бирок бүгүн саат мынакей түнкү 10дон өтүп атат. Бирок келип чагылдырып, ушул эненин кайгы көз жашын кубанычка айлантып койсок экен деген үмүттө гана келип, колуман келген нерсени чагылдырган аракетиндебиз. Бул менен эмнени айткым келет? Ушундай акыбал болуп кыйналып турса дагы таштабаган эне, ошондой баланын кандай кыйынчылык болбосун туруштук бере турган эне экендигин бүгүн мен өзүм көзүм менен көрүп келем. Ата көп жерден биз чындыгында акыбалды өзүбүз моюнга алыш керек. Мындай тарта албаган бир эле бул үй бүлөдө эле эмес, мен көптөгөн үй бүлөнү көрүп келем. Мен аттарын атап деле же кайсы бир үй бүлөнү айтып эме кылгым келбейт, себеби бул ачыктан ачык чындык нерсе. Балдар кыздарынын бардык кыйынчылыгына туруштук бере турган бул бир гана эне экен. Ошол эне болгондуктан бүгүн пайгамбар алейхисалам 14 кылым мурда ушинтип айткан экен да, бейишене таман астында деп жөн айтпаптыр.
Ошон үчүн урматтуу мекендеш, ушундай акыбал кичинекей наристени мен Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Биз дагы ошол фонддон дагы германский фонддорго дагы байланышып, ал жактан дагы бир жардам алып берүүгө аракет кылып атабыз. Анткени буга чейинки кичинекей наристелерге ошол дүйнөлүк фонддордон дагы ошол 10 000 евродон котортуп, колдон келишинче бир жанын аман алып калышка бир жардамдашканга себеп болуп келебиз. Кудай буйрса бирок андан тышкары дагы бул наристеге эне менен баланын жакшынакай Индияга жетип алышына, ал жактагы жашоо турмушуна, ошол жактагы ал эми андан кайра келгенге, ушул аралыктарга деги эле кеминде менимче бир 3 000 – 4 000 доллардай керектелет. Мына ушул 3 000 – 4 000 долларды эле ырастасак, анан мына ушул кичинекей наристенин ден соолугунун жакшысына себеп болуп берсек, достор, анан бул бир тууган Кудай насип кылып, Аллах Таала ыйман берип, намазхан болуп, балким аалым болуп чыгар, ким билет, баягы бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Анан мүмкүн ушул Куран жаттаган кары болуп чыкса, эртең сиз менен биз жашыбыз өтүп кабырда жаткан кезибизде мына ушундай наристе эртең чырпыкта чынар болот деп айтат. Ошондой чырпык чынар болуп чоңоюп, сиз менен биз үчүн дуа кыла турган наристе болуп чыгар балким. Ошон үчүн үмүтсүз бир гана шайтан деген. Ошон үчүн сиздерден көптөн көп өтүнүч, мына ушул бир тууганыбызга колдон келишинче кол сунуп коюңуздар. Анткени жакшылык сөзсүз жакшылык менен кайтат.